Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Hurmatlı Müslüman bir жалпыңыздарға Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның шаарынан салам айтам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Пайғамбардың шаары Мәдинатур Расул. Пайғамбардың шаары деп бұл Мәдина шаарын айтабыз. Әл-Мәдина Мунаввара, нурдуу шаар, пайғамбардың нуру менен нурданған. Дарул Иман, ыйман ордосу. Дарул Хижра, пайғамбар көчүп келген жер. Ыйман ушул жерден нурун чачкан шаар, өзгөчө шаар. Bir qancha жолу умра ибадатына келдик. Мына ошол келген жамааттын бардыгы кайра Кыргызстанга баргандан кийин дамыла пайгамбарга салам айтып, дагы Мадинаны көрөт экенсиз. Мадина өзгөчө шаар экен деп Мадинага болгон өзгөчө бир сүйүүлөрүн билдирет. Албетте мунун сыры өзгөчө, анткени мына ошол Мекке канчалык ыйык болбосун. Меккеде Каба боло турган болсо, бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бар. Меккеде Хадиче энебиз болсо, бул жерде Айша энебиз бар. Меккеде ыйман Kur'an түшкөн болсо, бул жерден Kur'an жыйынтыкталган. Мекке өзгөчө сүрдүү боло турган болсо, бул жерде мээрим, сүйүү бар. Мекке эли динге каршычылык кууп чыккан учурда, Мадина эли кучагын жайган ушундай бир өзгөчө жер. Жараткан Аллах Таала мына ушундай ыйык жерлерге келип ибадат кылууну баарыңыздарга насип кылсын, урматтуу мусулмандар. Бул Мадина шаарына эртең кыяматта Дажжал кире албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадисинде «Иннал имана ла я'руzu ilal madinati kama ta'ruzul hayyatu ila jahriha». Чындыгында ыйман Мадинага кайра кайтып келет кыяматка жакын. Ийининен чыккан жылан ийинине кайткан сыяктуу, мына ошол Мадинадан кеткен ыйман дагы дүйнө жүзүнө бүгүн ыйман ушул жерден таркаган болсо, кыяматка жакын дүйнө эли кайрадан дининен кайтып, бир гана ушул Мадинада ыйман калат эт. Бир гана ушул Мадинага Дажжал кире албайт экен. Анткени бул шаарда өзгөчө болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын берекелүү денеси бар. Мына ушул берекелүү шаарга келип ибадат кылууну жараткан Аллах Таала баарыңыздарга насип кылган болсун. Аллах Тааладан кандай дуа тилек кылган болсоңуздар, Аллахым аны орундатсын. Жалпыңыздардын мына ушул пайгамбарга салам айт деген саламыңыздарды жеткирдик. Иншалла кимде ким пайгамбарга салам айта турган болсо, пайгамбар өзүнүн куттуу хадисинде айткандай, силердин ар бир салам дуаңарды периштелер менин кабырыма алып келет деп, мына ошол аманатыңыздарды жеткирип саламдарыңыздарды айттык. Ыйык мечиттен дуа кылдык. Жараткан Аллах Таала иншалла жүрөгүндө пайгамбарга болгон сүйүүсү бар. Мадинага ашык болгондорду, Аллахга ашык болгон жүрөктөрдү мына ушул ыйык жерлерге келип ибадат кылууну насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.